Евгений Пригожиндин Африкага болгон соңку сапары. Бир нече аптадан кийин ал каза болгон. Ошол учурда жалданма топтун козголоңчу башчысы эмне үчүн өлтүрүлгөндүгүнөн күмөн санагандар аз болгон. Анын Вагнер империясынын келечеги кандай болоору так белгисиз эле. Эми ал белгилүү болду. Пригожиндин козголоңунан көп өтпөй Кремлде жыйын өткөн. Анда Вагнердин Африкадагы операцияларын көзөмөлдөө милдетин Орусиянын аскердик чалгын кызматы КРУга тапшырууну чечишкен. Топ Украинада кармашкан ыктыярчылар корпусу жана генерал Андрей Аверьянов жетектеген экспедициялык корпус болуп экиге бөлүнгөн. Аверьянов Британиядагы Солсбери шаарынын көчөлөрүндө Сергей жана Юлия Скрипалды ууландыруунун артында турган 29-155 аскердик бөлүгүнүн командири болгон. Эми бул киши учурда Африкадагы чараларды жетектейт. Алардын максаты кандай деген суроо турат. Мында Орусия мурда Вагнер тобу аткарган ишти колго алып, башка мисалы Батыштын Африкадагы өкмөттөргө режимин сактап калуу пакеттин алкагында аларга эмне сунушталып жатканы кеңири камтылган. Режимди сактап калуу пакетинде орустардын өз ара сыпаттоосунда бир катар мүмкүнчүлүктөр берилет. Бул өнөктөш лидерлердин жеке керт башын коргоо, алардын өз өлкөсүндө популярдуулугун жогорулатуу боюнча маалымат өнөктүгү, алардын кандай бир жүрүм-туруму үчүн салынган Батыштын санкцияларына каршы бир катар экономикалык коргонуу чаралары жана керек болсо ички каршылаштардын артынан түшүп берген кубаттуу аскер күчтөрү менен камсыздалат. Жаңы сунуш деле негизинен мурда Вагнер жасаган иштин уландысы болот. Кызмат акысына баалуу минералдар берилет. Ошону менен бирге Батыштын кызыкчылыктарын сүрүп чыгаруу аракетине кайрадан көңүл бурулат. Орустардын Батышты жеңе алчу күчтөрү болбогондуктан мындай асимметриялык согуш ыкмасы үчүн өтө маанилүү. Ошондуктан орустардын Украинада же башка жердеги согуш чараларынан Батыштын көңүлүн алаксытыш үчүн алар Батыш коомундагы соц тармакты, саясатты, ички саясий жиктелүүлөрдү жана Батыштын алсыз жактарын колдонуп, толкундоолорду уюштурууну көздөйт. Борбордук Африка Республикасында Евгений Пригожинди ушинтип эскеришти. Орус жоокерлеринин эстелигинин алдында аскердик урмат көрсөтүлдү. Пригожиндин өлүмү кандай кабыл алынган күнү да анын Африкадагы чаралары аяктаган жок.